Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен кайрадан жалпы республикалык тестке даярдануу сабагын улантмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбызда негизги тесттин бир бөлүгү болгон окшоштуктар же болбосо аналогияларга токтолобуз. Урматтуу окуучулар, биз буга чейинки сабактарыбызда окшоштуктар жана алардын түрлөрү, аларды кантип иштөө керек, туура жоопту кантип табуу керек деген сыяктуу суроолорго токтолгонбуз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда себеп жана натыйжа байланышына токтолобуз. Себеп бул бир иштин, окуянын ишке ашуусуна түрткү болгон иш-аракеттер. Натыйжа ошол иш-аракеттердин жыйынтыгы. Демек биз күнүмдүк турмушубузда, жашообузда ишке ашырган иш-аракеттердин же болбосо натыйжанын келип чыгышына кандайдыр бир түрткүлөр сөзсүз түрдө болуп келген. Биз буга бүгүн кененирээк токтолобуз. Бул сүрөттөгү бир нече көрүнүштөр, окуялардын себеби бул күндүн ысыктыгы, ысык аба ырайы. Демек, себеби ысык, натыйжалар өрт, чаңкоо, кургакчылык жана түшүмсүздүк. Бир эле себептен улам бир нече натыйжа келиши мүмкүн. Кийинки сүрөттү карайбыз. Бул жерде натыйжаны биринчи берип атабыз. Оору адам же болбосо оору кантип пайда болот? Оорунун себептери микроб болушу мүмкүн, муздак суу болушу мүмкүн, суук аба ырайы болушу мүмкүн, же болбосо тамеки чегүү болушу мүмкүн. Демек, кандайдыр бир натыйжанын келип чыгышына бир эле эмес, бир нече себептер дагы кездешип калат. Буга дагы көңүл бурабыз. Натыйжа оору, себеби микроб, муздак суу, суук, тамеки чегүү. Себеп натыйжа байланышы жуп сөздөрдүн бирөө сөзсүз себеп болот дагы, экинчи натыйжа болот. Ал эми эки сөздүн орду алмашып келе берет. Себеп натыйжа же натыйжа себеп. Жоопту издөөдө мына ушул орун тартибине көңүл бурабыз. Бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолорго талдоо жүргүзөбүз. Биринчи суроо: иштөө чарчоо. Демек, чарчоонун себеби бул иштөө. Орун тартиби боюнча биринчи себеп, андан соң натыйжа келди. Жоопторду карайбыз. Суугаруу өсүү. Суугаруунун натыйжасында өсүү пайда болот. Демек, себеп натыйжа байланышы. Бирок бул жооп туура эмес, эстеп тургула. Кубантуу күлүү. Кубантуу болсо, демек, бизде күлкү пайда болот. Себеп натыйжа байланышы. Жоопту карап көрөбүз. Жооп туура эмес. Ойлонуу, кайгыруу. Бул жерде кайгыруунун себеби ойлонуу болушу мүмкүн эмес. Демек, жооп туура эмес. Бизде бир гана жооп калды: дарылануу, сакаюу. Демек, дарылануунун натыйжасында адамда сакаюу болот. Жооп туура. Карап көрөбүз. Бул жерде 3 жооп себеп натыйжа байланышында келгендигине карабастан биз дарылануу жана сакаюу деген жоопту туура катары кабыл алдык. Иштөө жана чарчоо. Бул бир гана адамга тиешелүү көрүнүш. Адам иштейт, адам чарчайт. Адам дарыланат, адам сакаят. Ал эми кубантуу жана суугаруу дегенде кимдир бирөө кубантыш керек, кимдир бирөө суугарыш керек, андан кийин гана натыйжа пайда болот. Демек, бул өңүттөн алып караганда биздин туура жообубуз дарылануу жана сакаюу. Экинчи суроого көңүл бурабыз. Жарык, чырак. Дагы деле орун тартип байланышын алып карасак, бул жерде биринчи натыйжа келип атат дагы, экинчи себеп келип атат. Чырак болгон себептүү жарык болот. Демек, орун тартибине көңүл бургула. Инфекция, антибиотик. Антибиотик бул себепкер, ал эми инфекциянын жок болуусу бул натыйжа. Жоопту карап көрөбүз. Жок, жооп туура эмес. Кар, тайгалак. Кар болгондон улам тайгалак пайда болот. Бул орун тартиби боюнча дал келбейт. Жооп туура эмес. Таштанды, тазалык. Бул жерде себеп натыйжа байланышы жок. Демек, жооп туура эмес.
Жылуу жылыткыч. Демек жылыткыч болгон себептүү жылуулук пайда болот. Эми карайбыз. Жооп туура. Жылуу жана жылыткыч, инфекция, антибиотик деген жооптор себеп натыйжа байланышына орун тартуу боюнча да дал келгендигине карабастан биз жылуу жана жылыткыч деген жоопту туура катары кабыл алабыз. Себеби антибиотик бул инфекцияны жок кылат, пайда кылган жок. Ал эми жылыткыч жылуулукту пайда кылат, жарыкты пайда кылат. Мына ошол өңүттөн алып караганда биздин туура жооп жылуу жылыткыч. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Жер титирөө цунами. Бул табигый кубулуштардын натыйжасында пайда болот экен. Жер титирөө себеп, ал эми цунами натыйжа. Карап көрөбүз. Сел, нөшөр. Бул жерде орун тартиби дал келбей калды. Нөшөрдүн натыйжасында сел пайда болот. Жооп туура эмес. Кечигүү тыгын. Демек кечигүүнүн себеби бул тыгын. Жоопту карайбыз. Жооп туура эмес. Аракет, ийгилик. Аракет кылсак биз ийгиликке жетишебиз. Демек себеп натыйжа байланышы. Бирок жооп туура эмес. Дарт, өлүм. Дарт, илдет оору болгон учурда өлүм пайда болот. Демек себеп анан натыйжа. Жооп туура. Эмне үчүн бул жерде 3 жооптон биз дарт, өлүм деген жоопту туура катары кабыл алдык. Себеби кечигүү тыгын, аракет, ийгилик экөө тең бул адам тарабынан жасалган кыймыл аракет. Ал эми жер титирөө цунами жана дарт, өлүм бул экөө тең табигый көрүнүштөр. Кийинки суроого өтөбүз. Мактоо, кубаныч. Мактаса кубанабыз. Демек себеп анан натыйжа байланышы. Жоопторду карайбыз. Чуркоо, эс алуу. Эс алуунун себеби чуркоо эмес. Демек жооп туура эмес. Ысык. Ысыктан улам чаңкоо пайда болушу мүмкүн. Туура. Себеп натыйжа байланышы. Бирок туура эмес. Күн, жарык. Күн жарык берет. Күн болгон себепти жарык болот. Демек себеп натыйжа байланышы. Бирок жооп туура эмес. Аракет, ийгилик. Аракет кылсак ийгиликке жетишебиз. Жооп туура. Бул жерде дагы 3 жооп себеп натыйжа байланышында келди, бирок биз аракет, ийгилик деген жоопту тандап алдык. Себеби мактоо, кубаныч, аракет, ийгилик экөө тең адам тарабынан аткарылган иш аракеттер. Мына ошол себепти биз аракет, ийгилик деген жоопту туура катары кабыл алдык. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда себеп натыйжа байланышы жана ага тиешелүү бир нече суроолорду карап көрдүк. Силерге тапшырма. Сөздөрдү себеп катары карап, натыйжасын тапкыла. Мисалы, кечигүү себеп, тилигүү натыйжа. Экинчи тапшырма. Сөздөрдү натыйжа катары карап, себебин аныктагыла. Мисалы, такшалуу натыйжа, анын себеби машыгуу. Мына ушул сыяктуу берилген сөздөрдү иштейсиңер. Кийинки үйгө тапшырма. Төмөндө көрсөтүлгөн ссылка менен мультиурок сайтынан тестти иштейсиңер. Бул жерде 10 суроодон турган тест камтылган. Мына ошол тестти иштеп, өзүңөрдүн бүгүнкү теманы кандай түшүнгөнүңөрдү, дареметиңерди сынап көргүлө. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку жетишкендикти багындыруунун себеби талыкпаган аракет, машыгуу, үйрөнүү, изденүү. Мына урматтуу окуучулар, биздин кылып аткан аракетибиздин өзү натыйжа жана себеп байланышына эң сонун мисал болуп бере алат. Себеби талыкпаган аракет, машыгуу, үйрөнүү, изденүү. Ал эми натыйжа бул жетишкендикти багындыруу. Мен силерге ушул жетишкендикке, ушул натыйжага жетишүүгө себепкер болуп жана тилектеш болуп кала бермекчимин. Саламатта калгыла.